Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жалпы республикалык тестирлөөдөн көп балл алгандарга президент сертификат тапшырды. Аида Салянованын оорусу күчөп жатат. Батукаевдин иши УКМКнын мурунку төрагасы өлкөдөн качтыбы? Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Атамбаев өзүнүн жаназасын өзү окуду. Мындай пикирин Олжобай Шакер жергиликтүү де факто гезитине берген маегинде айтты. Учурда интеллигенция өкүлдөрү менен атуу баштуу аксакалдар Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевди элдештириши керек деп былжырагандардын кебинде логика барбы? Эй, жолуңар болгурлар. Аша азыр өз чылаасына өзү оонаган чочкодон эмне айырмасы калды? Адам сыягынан айрылган Аша менен Сокени элдештирип койсоңор эле баары өз ордуна келип калмак беле. Экөөнүн андай ынтымагынын элге эмне кереги бар? Биз ушундай наивный, ушунчалык дөдөй сунуштарга көңүл бурган бечара калк болдукпу? Кезинде Ашаңар өз алабармандыгы менен кандай гана жийиркеничтүү саясат жүргүзгөн жок. Ушуну түшүнүүгө ашынган деле акылдын кереги жокко. Ал өз жаназасын өзүнө окуп, саясий труп болуп калгандан кийин кайра аны тирилтип алгыңар барбы? Анда азыр түрмөгө камалбай калыштын бир гана жолу калды. Дегеним ал эми Кой Таштагы партизандардын колунан эч нерсе келбей калгандан кийин дурака сот жок деген шылтоону бетине карманбаса болду. Себеби жазуучулар арасында Атамбаевдин колунда психикалык оорус бар деген справка теилгери эле болгондугу айтылып келет. Айтты койду дейсиңер, Ашаны абактан сактап кала турган ошол эле справкасы калды окшойт колунда деп билдирди ал. Замандаш партиясынын лидери Жеңишбек Молдокматов Марал радиосунун Айлампа программасында саясатчы Равшан Жээнбеков менен кайым айтышып кетти. Экөө түз эфирде коррупция тууралуу маек куруп жатып айтышкан. Саясатчы Равшан Жээнбековго Жеңиш Молдокматов мага кыйкырбай сүйлөңүз, биринчи кезекте өзүңүздүн артыңызды бир карап алыңыз деп кайрылган. Молдокматовдун билдирүүсүнө караганда Равшан Жээнбеков Майрам Акаева менен биргелешип мамлекеттин мүлктөрүн сатууга көмөктөшкөн. Коррупция тууралуу кеп кылган адам биринчи кезекте өзү таза болушу зарыл. Коррупцияны ушул деңгээлге алып келгендер азыр эл көзүнө ак кара болуп жатат. Мамлекеттин мүлкүн ит бекер сатып, балдарын чет өлкөдөн окутуп, эми ар кимди жемкор деп атоого моралдык акысы жок. Эмне үчүн ал акчаларды карапайым эл төлөшү керек деп билдирди Молдокматов. Екатеринбург шаарында киши колдуу каза болгон Камчыбек Каримовдун өлүмүнө шектүүлөр аныкталды. Бул тууралуу Орусиялык басма сөз каражаттарынын өздүк булактарына таянып жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, шектүүлөрдүн бири славян улутундагы адам. Азыркы тапта шектүүлөрдү кармоо үчүн бардык күч аракеттери жумшалып жатат. Толук маалымат кийин берилет деп жазылат маалыматта. Уралдагы кыргыз диаспорасынын мурдагы өкүлү Камчыбек Каримов 2-июль күнү киши колдуу каза болгон. Шектүүлөр Каримовду үйүнүн алдында күтүп турушкан. Баштыкта акча көтөрүп келе жаткан Каримов качканга аракет кылган, бирок аны алгач бутка, андан соң курсакка аткан. Акчаны алган кылмышкерлер унаага түшүп кетишкен. Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулгандыгы тууралуу козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөөчүлөр УКМКнын мурунку төрагасы Бусурманкулу Табалдиевди суракка алууну көздөшкөн. Бирок 70 жаштагы УКМКнын мурдагы төрагасы азыркы мезгилде кайда экендиги белгисиз болууда. Бул тууралуу 24 KG агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, Табалдиев өлкөдөн Батукаевдин иши боюнча камалуулар башталганда эле чыгып кеткен. Бусурманкулов Табалдиев 2011 жылдан 2013 жылга чейин коопсуздук кеңешин жетектеген. УКМКнын төрагасы болуп 2013 жылы дайындалган. Эксперттердин айтымында коопсуздук кеңешинин андан соң атайы кызматтардын төрагасы Бусурманкул Табалдиевдин Батукаевди мыйзамсыз абактан чыгаруу ишине катыштыгы болуусу мүмкүн. Эске салсак, 2018 жылы ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акун Табалдиев таянуу менен Батукаевдин айыкка сооруга чалдыккандыгын жана өлүм алдында экендигин коомчулукка жар салган эле. Айрым маалыматтарга ылайык, Бусурманкул Табалдиев Турцияга качкан.
Камактагы экс башкы прокурор парламенттеги Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Аида Салянованын оорусу күчөп жатат. Бишкектеги номер 1 тергөө абагына кайра которулгандан бери анын саламаттыгы начарлай баштаганын адвокат Рабига Сыдыкова Азаттыкка билдирди. Салянованын абалы начар, жүрөк оорусу бар, операцияга даярданып жаткан. Операцияга даярданып дарыгерлер дарылайбыз деп жатканда кайра тергөө абагына алып кетишкен. Крим төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган Салянова Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 26-июнга чейин номер 1 тергөө абагында камалган. Кийин анын абактагы мөөнөтү 26-августка чейин узартылган. Сот адвокаттардын мурдагы башкы прокурордун бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу арызын бир нече жолу четке каккан. Салянова 15-июнда саламаттыгынан улам ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра тергөө абагына жеткирилген. Туугандары ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлгандыгын айтышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы анын саламаттыгы көзөмөлдүү экенин жана анын өмүрүнө коркунуч жок экендигин билдирип келет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев эл алдында сүйлөп жатып, эмоциясын карман албай, көпчүлүк учурларда нормалдуу адам ооз калбай турган сөздөрдү сүйлөп жибере турганы жашыруун деле эмес. Сасыктар, чимкириктер деген сыяктуу сөздөрдү мамлекет башында 6 жыл турган адамдын сүйлөгөнү эч кандай акылга сыйбай тургандыгы белгилүү. Көрсө Ашанын психикалык жактан саламаттыгы өтө начар тура. Бул тууралуу Казакстандын учурдагы президенти, мурдагы Сенаттын спикери Касым-Жомарт Токаев дагы убагында өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына жазып чыккан болчу. Анда АКШнын элчисинин түрк докторлорунун тыянагына таянып, Алмазбек Атамбаевдин психикалык жактан жабыркай тургандыгын жана спирт ичимдиктерине жакын экендигин Wikileaks'ке жарыялагандыгын эске салган. Анан ал демек ошондо баары түшүнүктүү, болгон ага саламаттык каалуу гана калат деген эле ал. Чындыгында эле Ашанын психикалык жактан жабыркай тургандыгы акыркы убактарда көбүрөөк билине баштады. Ал өзүнүн 6 жылдык президенттик мөөнөтүндө жасаган коррупциялык иштеринен жазасыз кутулуу үчүн элдин ынтымагына доо кетирип, элди түндүк-түштүккө бөлгөн сөздөрүнөн айтууда. Курал жарагы бар экендигин айтып, аны менен коргоно тургандыгын дагы билдирди. Айтор ал мыйзамга баш ийбей тургандыгын ачык эле айтып келет. Мындайды психикалык суу адам айтпайт эмеспи? Каникулга кеткен парламенттин ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Экс-элчи Замира Сыдыкова мындай дейт. Атамбаевдин кол тийбестигин алып салгандыгы менен бул парламент өзүнүн жараксыздыгын көрсөттү. Албетте, ал нерсе ал парламенттин эмес, башка бир жерде олтурган кишинин күнөөсү. Ал бул институттун кадырын кетирди, деди. Ал эми жазуучу Асан Жакшылыков мындай дейт. Кыргыз мамлекетинин парламенттик өлкө дейбиз. Бирок ишмердүүлүгү ошол макамга толук жооп береби деген маселе бар. Демек ишмердүүлүгү арсар күү сыяктуу. Ал эми генерал Артур Медетбеков өз оюн билдирди. Мен парламенттин ишин экиге бөлүп карайт элем. Биринчиси 2015-жылдан 2018-жылга чейинки парламент өз милдетин, функциясын жогорку деңгээлде аткара алган жок деп баа берет элем. Ал эми 2018-жылдан бүгүнкү күнгө чейинки убакта мурдагыга салыштырмалуу көп маселелерди талкуулап, коррупцияга каршы күрөштө катуу туруп, мамлекеттин кызыкчылыгын караган маселелерде мурдагыга салыштырмалуу өздөрүнүн жоопкерчилигин сезип, принципиалдуулугун көрсөттү. Ошондой эле иштей турган мүмкүнчүлүгү бар экендигине далилдей алышты. Ошол жагын эске алып, канааттандырарлык иштеди деген баа берсек болот деп билдирди. Ал эми Нарис Калчаев, активист, мындай дейт. Парламент өз функциясын так аткара алган жок. Экс-президенттин кол тийбестигин ажыратуудагы кетирген кемчиликтери азыркы парламент өз таасирин жоготуп, президенттик аппараттан бир бөлүгүн айлангандыгын далилдеди. Алар чыгарган мыйзамдардан басымдуу бөлүгү саясий чечимдери ишке ашыруу үчүн 7-кабаттан келген буйруктун негизинде кабыл алынып жатат. Бирок депутаттар ачыкчалашкандыгы менен эл дагы Атамбаев туура салыштырганына ынанышып, атына жараша заты бар экен дегендей баа беришти. Кыскасы, парламент толук бойдон өз алдынчалуулугун жоготту. Кыскасы, парламент саясий банкрот болду, деди. Ал эми Ак Калпак партиясынын лидери Улукбек Маматаев мындай дейт. Кандай болбосун, бул эл шайлаган парламент. Жаманбы жакшыбы, биз сыйлашыбыз керек. Өзгөчө ушул жылы жакшы үзүрлүү иштеди. Акыркы мезгилдеги окуяларга кайрылсак, Атамбаевка тиешелүү маселеде парламент өзүнүн саясий эрки бар экендигин далилдешти деп билдирди.
Жогорку кеңештин 3-чакырылышынын депутаты, милициянын отставкадагы полковниги Номанжан Аркабаев кыргызстандыктарга кайрылуу жазды. Урматтуу мекенчилдер, кыргызстандыктар, Садыр Жапаров өз кызыкчылыгын ойлогондо бир тал чача түшпөстөн 6 же 7 кабатта тамырлап кеткен арам тамактардын катарында жыргап олтурмак. Бирок ал элим деп, Кыргызстаным деп, анын эртеңки жаркын келечеги деп 7 баштуу аждарга каршы чыгып, азап тартып олтурат. Мындан 1 ай мурун Бишкекте саясий туткундарга эркиндик берилсин деген темада форум өткөрүлүп, анда чыгып сүйлөгөндөрдүн бардыгы Жапаровду колдоп сүйлөштү. Садыр Нуркожоевич менен катар Текебаев жана башкалар Алкаш Алешага каршы чыккан көптөгөн ак жердин күйгөн, жалаага жабылып, зынданга ташталган азаматтардын аттары аталды. Садыр Нуркожоевич өлкөнү өлөсө калып канын соргон кыргыз бийлигин катуу сынга алуу менен гана чектелип калбастан, жанаттай болгон Кыргызстандын экологиясын талкалаган, кыргыз бийлигин ач, каңкып калган иттей кылып жетелеп алган эл аралык уюшкан кылмыштуу топтун ишмердигин, ага сатылган биздин жетекчилердин мыйзамсыз аракеттерин ашкерелеп чыкты. Кумтөр трагедиясы, таза суунун булагы болуп келген миңдеген жылдык мөңгүлөр трагедиясы өлкөбүздүн элин гана кыргынга учуратпастан, ошону менен бирге кошуна Казакстан менен Өзбекстандын элдерин дагы геноцидке учураткандыгын айтып чыкты. Мындай масштабтуу ой жүгүртү адамзат башына жакындап келип калган эртеңки коркунучту көрө билген жана адам укугун коргоо үчүн өз өмүрүн төбөкөлгө салган Садыр Жапаров эл аралык Нобель сыйлыгын алууга татыктуу деп эсептейбиз жана бул сунушту колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Урматтуу мекенчилдер, бардыгыңыздарды терең урматтоо менен Номанжан Акматжанов, СССРдин Жогорку Советинин 9-чакырылышынын депутаты, эмгек ардагери, Номанжан Аркабаев Жогорку кеңештин 3-чакырылышынын депутаты, милициянын отставкадагы полковниги. Жалпы республикалык тестирлөөдөн жогору балл алган 52 бүтүрүүчүнүн 51-ине президент Сооронбай Жээнбеков алтын сертификат тапшырды. Андан тышкары аймактарда эң көп балл алган 2 бүтүрүүчүгө дагы сертификаттар берилди. Салтанат Ала Арча мамлекеттик резиденциясында өттү. Сооронбай Жээнбеков окуучуларды мектепти аякташы менен чын жүрөктөн куттуктады. Ал ошондой эле жалпы республикалык тестирлөө ар бир бала үчүн анын жашаган жерине, үй бүлөсүнүн кирешесине карабастан жогорку билим алууга бирдей мүмкүнчүлүк берерин белгиледи. Быйылкы жылдагы жалпы республикалык тестирлөөдө алтын сертификат жана эң жогорку балл алгандардын 57% региондордон бүтүрүүчүлөр экендигин канааттануу менен белгилейм. Жалпы республикалык тестирлөө бүтүрүүчүнүн билимин баалоо менен бирге анын өзүн-өзү өнүктүрүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзөт. Экинчи жагынан тестирлөөнүн жыйынтыктары аркылуу билим берүү системасынын ишмердигин баалоого болот. Тилекке каршы бүтүрүүчүлөрдүн 38% жогорку окуу жайына өтүүгө зарыл болгон босогосунун деңгээлинен өтпөй калды. Ошол эле учурда өлкөбүздүн билим берүү системасын каржылоо деңгээли ички дүң продукциянын 6%-ын түздү деп билдирди Жээнбеков. Президент өз сөзүндө бүгүнкү күнү Кыргызстандын эмгек рыногу, агрардык өнөр жай, маалыматтык технология, энергетика, туризм жана жеңил өнөр жайы багытында адистер көп талап кылынып жаткандыгын белгиледи. Мындай сертификаттарды силерге тапшыруу мага зор кубанычты тартуулап турат. Силердин ар бириңерди ушул ийгилигиңер менен куттуктап жатып, турмуш жолуңар шыдыр болушун, ойлогон ой максаттарыңардын ишке ашуусун каалайм. Мектепти ийгиликтүү аяктап, жалпы республикалык тестирлөөнү дагы ийгиликтүү тапшырышыңар менен чын дилден куттуктайм. Силерге билим берген мектептин педагогикалык жааматына жана билимге ынтызар кылып тарбиялаган ата-энеңерге терең ыраазычылык билдирем деп билдирди Жээнбеков. ЖРТдан жогорку балл алган бүтүрүүчүлөргө алтын сертификаттан тышкары акчалай сыйлык жана чөнтөк телефондор дагы белек кылынды. Эске салсак, быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө 43.440 мектеп окуучусу катышып, эң жогорку балл 238 болгон. Аны Жалал Абаддагы Курманбек Баатыр атындагы Кыргыз-Түрк лицейинин бүтүрүүчүсү Элдияр Чурмонов алган. Билим берүү жана илим министрлигинин берген маалыматы боюнча тесттен өттү деген баллды 27.019 мектеп окуучусу, тагыраагы бүтүрүүчүлөрдүн 62% алган. Былтыркы жылга салыштырмалуу бул көптүк кылат. Сауд Аравиясы кыргыз жарандары үчүн ажылыкка дагы 500 орун бөлүп берди. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Маалыматка ылайык, башкармалык аталган орундарды аймактар арасында калктын санына жараша бөлүштүрдү. Ажылык сапарга барчу 500 адамды электрондук кезекте туруп, алгачкы $500 өлчөмүндөгү акчаны төлөгөн жарандардан тандалды. Бүгүн алар кечке чейин калган $2500 төлөшү керек. Топко жаңы кошулган 500 адамга атайын кийим тиккенге үлгүрбөй калды. Бирок алар атайын вакцинация алышат деп билдирди Атабаев. Сауд Аравиясы Кыргыз өлкөсүнө 2019-жылдагы ажылык сапар үчүн 5510 квота берилген. Аларды Сауд Аравиянын Flynas авиакомпаниясы ташыса, кийимдерин актриса жана модель Айкөл Аликжанова тигип берген.